Биздин 4 экономикалык артыкчылыктуу багыттардын бири органикалык айыл чарбасы деп президентибиз тактап улуттук стратегия өнүгүүгө киргизди. Бирок ошол эле кезде ушул министрлик тараптан бир органик айыл чарбасына мындай басым кылсаңыздар. Азыркы күндө департамент бар, анын деле мойнунда переработка жана бүт класстерлер кирип калганда органиканы эле карабайт да. Анын аябай түшүгү көп болуп атат. Ошо замминистр деңгээлинде бир органиканы баат алган бир эмени дайындасаңыздар жетекчиликте. Себеби дегенде Кыргызстанда азыркы күндө чындыгында колдонгон көп да пестицид, химикаттарды жер деградация болуу коркунучу турат, чындыгында моюнга алышыбыз керек. Эртеңки күнү биз элибиз, балдарыбызга мурас катары ушул деградация болгон жерди эмес, жакшы туруктуу өнүккөн айыл чарбасын калтырып кетишибиз керек да. Маселен, ошол эле кезде ушул өзүбүздүн эле кен байлыктар менен сырьё катары, бул бурый уголь, дагы башка бир кен байлыктар бар экен. Ошону сырьё катары, органикалык жер семирткич катары колдонсо аябай түшүмдүүлүгү жогору болот экен. Жайыт жерлеринде чөптүн кайра калдына келүүсү аябай тездик менен өзүнө келет экен. Ошону баягы эми жалпы дүйнө жүзүндө илим менен билим чогуу кетет да. Айыл чарбасында илимге кайрылганда ошондой жаңы технологиялар өнүгүп чыгып атат да, жаңы пайда болуп атат. Мисалы, өзүнүн эле алыс барбай эле Кыргызстандагы мынакей наногумат деп балдар чыгарып тур, органикалык 6 гектар кокон гилясты 6 гектар жерде полностью органикага өткөрүп тур. Ушул кезде элдерде сөз бар, органика кылыш мүмкүн эмес деп кокон гилясты. Бирок ошол бала вредительдердин бардыгын, зыянкечтердин баарын жок кылуу боюнча, анын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча эксперимент өткөрүп, ошону пилоттуу кылып, ошону көрсөттү да. Ошол илимий негизделди ошол нерселерчи. Ошол нерселерге көңүл буруп, биз Кыргызстанды жалпысынан эле 100% болсо эле ошол пестицидтерди азайтып, ошол багытка бурууну колдосоңуздар. Ошондуктан мен айткым келет, Кызылкия шаарына жакын жерде, Ноокат районунун территориясында химиялык жер семирткич чыгаруу боюнча завод курулуп токтоп турат. Көптөн бери ачык элек, ошону дагы ушул багытка бурсаңыздар деген дагы элдин суроосу, талабы бар. Ошол эле сырьёлор Таш көмүрдө бар экен, Баткенде бар экен. Ошо органикалык айыл чарбасынын семирткичин чыгаруу боюнча сырьёлор аябай жетиштүү, аябай кенен экен. Ошону карасаңыздар. 80% жерибиз бул жеке менчик жерде. 80%. Жеке менчик жер деген бул ээси өзү жерин өзү иштетет, өзү кандай бир ой менен иштетет да. Бирок органикалык мен толугу менен колдойм. Эгер жөнөкөй, эгерде мөмө жемиш 5 сом турган болсо, органикалык мөмө жемиш ал 10 сом турат да. Аны мен толугу менен колдойм. Бир проблема бар. Биздин органикалык ал же сопровождение керек да. Башынан баштап жердин кыртышын, тупураңын анализ кылыш керек, өсүмдүктөр, үрөндүн анализин алып келиш, сертифицирован болуш керек. Сажынсы көчөт болсо, көчөт сертифицирован болуш керек. Анан кийин кандай колдондуң? Бул теги техникаң химияны колдонду же колдонбоду? Анын да сертификатын алыш керек. Ошонун баары башынан баштап сопровождение кылыш керек. Жыйынтыгында ошол жер сертификат алыш керек. Биз азыр долбоорду иштеп чыгып атабыз. Сертификаты да кымбат. 20-30 миң доллар. Ошол эгерде сен ушуну жасасаң, биз мамлекет тарабынан ушунун сертификаттын акчасын биз төлөп берели деген моюнга алайын деп атабыз. Азыр ушуну иштеп атабыз. Ошол элдер эгерде мен ушуну башынан баштап мен аягына чейин мен чыгарам десе, биз макулбуз. Биз жардам беребиз ага дагы.